Салам достор, бүгүн биз сиздер менен жаш балдар сүйүп жеген корндук жасайлы. Бизге сосиска керектелет. Ошондой эле эгерде кааласаңыз, сыр менен кылсаңыз болот. Алгач сосискаларды шпажкаларга кийгизип алабыз. Булардын баардыгын шпажкага кийгизип даярдап, андан кийин клярын даярдайлы. Мынакей баардыгын өткөрүп алдык. Эми кляр даярдайлы. Кляр үчүн буудай ун, жүгөрү ун, разрыхлитель, сүт жана жумуртка керек болот. Баардыгын салып, аралаштырып, өтө коюу эмес, өтө суюк эмес состояниедагы камыр клярды даярдап алабыз. Бизге ыңгайлуу болуш үчүн баардыгын биз стаканга куюп алып иштесек жакшы болот. Баардыгын клярга малып, андан кийин панировочный сухариге орнатып, ысыган майга баардыгын кызарта кууруп алабыз. Биздин корндук даяр болуп калды. Мынакей сонун сыр менен болгон корндук. Сыры чоюлуп, аябай сонун таамдуу болду. Эгерде рецепт жаккан болсо, лайк басып, комментарий калтырыңыз. Тамагыңыздар таамдуу болсун. Сиздерден реакция күтөмүн. Жакшы калыңыздар.